Арбаңыздар ылактуу бизди угуп жаткан угармандар жана көрөрмандар, баарыңыздарга ысык салам айтам. Окей радиосундагы Сыр маек программасына кош келиңиздер. Сиздер менен чогуу бүгүн дагы маектешели деп турабыз. Анда баарыңыздарды чакырат элем, биз менен биргеликте болуңуз. Келиңиздер анда. Окей радиосунда кызыктуу коноктор менен дайыма Сыр маек программасында жолугушуп турабыз. Кызматта журналист Канат Алмамбетов. Анан бүгүн дагы коногум өтө кызыктуу. Албетте бүгүнкү коногум менен тааныштырайын. Андан соң сиз дагы биз менен чогуу биргеликте болуңуз. Бүгүнкү коногум эки кыз, бир эркектин азырынча сүйүктүү апакеси. Нью-Йорк штатында жашаган, азыркы учурда Америка Кошмо Штаттарында өзү болсо учурда музыкалык мектепте сабак берип, эмгектенип келет. Мекендешибиз Нурмира Салимбаеваны биз конокко чакырып, жана ошондой эле убакыт саатты белгилеп, бизде кеч боло турган болсо, аларда эртең менен болуп, кыскасы убактыбызды бир тууралап алып, анан кийин сиз менен маектешели деп турабыз. Саламатсызбы, Нурмира? Саламатсыңарбы? Силерге чоң ысык салам Нью-Йорктон. Жакшы. Анан мен дагы баягы негизи эле эң биринчи бирөө менен маектешерде, анын артындагы фон өтө кызыктуу да. Анан сиз отурган жердеги фондо дагы өтө кызыктуу сүрөттөр бар экен, жүрөкчөлөр бар экен. Ушу мен ойлоп атам, балдарыңыздын тарткан сүрөттөр окшойт, Туура, ооба. Жакшы. Күндө бирден сүрөт көтөрүп келет. Жакшы. Негизи эле баарыбыз билебиз, бала кезде бир апаңа бир белек берип, атаңа бир белек берсең, алар ошону маанилүү кылып көрүп, анан ошону бир сактап калса, жүрөгүңдө бир жакшы бир сезимдер калып калат. Андан кийин ошол нерсени кылгың келет да. Анан көңүл бурмай ыргытып ийсе, андан кийин жасаган келбейт. Эми сиз да ошондой кылып балдарыңызды дагы шыктандырып аткан турбайсызбы? Ооба. Жакшы. Алгачкы эле суроо мындай болсун, Америка Кошмо Штаттарында кандай болуп барып калдыңыз? Мындай иштейин деп бардыңызбы, же окуйун деп бардыңызбы? Ар ким ар кандай жол менен барат эмеспи? Мен өзүм ошо Бишкекте төрөлүп, ошокто өскөм. Анан Абдраев атындагы музыкалык мектебин бүтүрүп, Кыргыз улуттук консерваторияны бүтүргөндөн кийин ошо 2000 жылы Америкага барганга мүмкүнчүлүк ачылды, барып концерт ойногонго. Анан бул жака келер менен ар кандай музыкалык мектептерге прослушивание кылдык. Аябай бул жакта бир Juilliard деген аябай сонун мектеп бар, дүйнө жүзүнө белгиленген. Ошол жака өттүм, бирок англискийден тилди бере албай калдым. Ошентип окуум кичине жоюлуп калды да. Бул Juilliard мектеби тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, дүйнө жүзүнө белгилүү, эмнеси менен белгилүү? Дүйнө жүзүндө эң биринчи номер 1 да, эң биринчи музыкалык мектеп, классический музыканттар үчүн. Эле ойнодум, мени алышты. Бирок Нью-Йорк шаары аябай кымбат шаар жашаганга. Ооба. Андан кийин эле ошо англискийден TOEFL деген экзамен бар. Университетке өткөндө, башка өлкөдөн келгенде ошо экзаменди сөзсүз турда бериш керек. Бул бүт английский грамматика, сүйлөгөн, кичине бүт бериш керек. 3 сааттык экзамен. Ошону бере албай калдым, анткени тилсиз келгем. Андан кийин ошо тилимди көтөрөйүн деп ар кандай үй-бүлөлөрдө няня болуп иштеп жүрдүм. Анан кийин Eastman School деген мектепке, ал дагы аябай Juilliard'дын деңгээлиндеги мектеп, Нью-Йорк штатында. Университет. Ошока өтүп, ошол жактан магистратураны бүтүрдүм. Жакшы. Анан эми өзүңүз айтып атасыз, тилди билбей баргам депчи. Бул жактан үйрөнүп койгонуңузда жеңил болот экен да, Жеңил болмок экен да. Ооба, ошо жаштарга ошондой мен бере турган тилди үйрөнүп баштаган аябай маанилүү да. Анткени бул жакта университеттерде аябай жөн эле музыка менен, музыкант болгондо дагы толтура башка сабактарды алыш керек. Мен музыка, математиканы да алдым, башка сабактарды да алып аттым, ошон үчүн тилди аябай жакшы билиш керек. Жакшы. Менин түшүнүгүм боюнча сиз Америкага барганга ошо барам дегенге даярдык болгон эмес, тилди үйрөнүп алганга мүмкүнчүлүк болбой калдыбы, же бир кокусунан кетип калдыңызбы? Жок, 13 жашымдан баштап эле максаттанып, кыялданып жүрөм, барып, бир кыялым бар болчу.
Анан кичинеден үйрөнгөм тилди, бирок билесиз, Кыргызстанда кыйын болчу, эч ким менен сүйлөшпөй. Британский, английскийди үйрөнгөм кичине. Бирок бул жакта аябай бат сүйлөшөт. Американский, английский кичине башкачараак. Анан университетский английский ал дагы башкача. Ал өзүнүн кыйынчылыктары бар да. Ошо даяр болбой эле баргам. Менин Бекназар Жамангараев деген переводчу байкем Америкага кетип атып конференцияга музыкант керек болуп мени алган. Бир күн ичинде эле айтты да кетип атабыз деп. Даяр болбой калгам. Бат эле бир күндө барып, эртең менен интервьюга барып, түштө өтүп, анан ошол күнү кечинде эле кеттим да. Виолончелимди чогултуп, бир чемодан ошо. Виолончелди азыр колдонуп атабыз. Жакшы. Мисалы, ошол окууга тапшырып, университетке тапшырып жатканда кандай кыйынчылыктар болду? Сиз эмнелерге туш болдуңуз? Мисалы, балким сиз бул жакта окуган окуу жайдан айырмачылыгы бар болуп, көп нерселерди түшүнө алган жоктурсуз. Кандай айырмачылыгы бар экен? Бул жакта окуу аябай кыйын. Анткени мен консерваторияда жүргөндө көп концерттерде ойноп, конкурстарга катышып, мага ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүшкөндө занимация эт бар депчи. Бул жакта ар бир сабакка барыш керек, ар бир класска барыш керек. Тил жагынан көбүнчө кыйналдым. Анткени ар бир сабакка сочиненияларды жазыш керек болчу, жана research paper деп коет, изилдеткен. Ошол эгерде менин ошо американец досторум 3 саатта жазса, мен 3 күн 4 күн жазчым. Биринчи орусча жазып, анан аны котормолоп, анан ушинтип атып библиотекадан чыкчу эмесмин да. Жакшы. Бирок эми болсо эле барып анткени Америкага өзүм келдим да, анан каражатынан, акча жагынан да кыйналдым. Анткени биякта студент болуп көп иште албайсың. Ошол школдун библиотекасында театрларды жыйнап, ар кандай жумуштарда иштеп, окуп жүрдүм. Ушундай кыйынчылык. Жакшы. Анан өзүңүз айтып атасыз, Нью-Йоркто деген жашоо кымбат деп атасыз да. Анан мындай баягы кыйынчылыктар болгондо кайра Кыргызстанды көздөй чемоданды жыйнап алып кеткиңиз келген күндөр болдубу? Күндө. Чемоданымды кайра чечип аттым. Кайра ошол анан көп ыйладым, сагындым. Даже нанын жытын сагынып ыйлаган күнүм да болду. Анткени мен Нью-Йорк шаарында баштаган жокмун. Нью-Йорктон 8 сааттык Рочестер деген шаарда жашадым. Ал жакта эмигранттар аз болгону, Казакстандан бир кыз бар болчу биздин университетте, и Россиядан бир кыз. Ошон үчүн бүт ошо башында кыйын болду. Общение жок. Ошо азыр Нью-Йоркто жашап кичине оңоюраак, анткени биякта Брайтон Бич деген жер бар, кыргыз, азиатский ресторандар бар. Ал убакта студент болуп жүргөндө ошо жалгыз эле ошо англисче сүйлөп, ошо английский культурада эме кылдым да. Ошол жагынан кичине кыйналдым. Жакшы. Анан сизде болсо, мисалы, мындай болуп атпайбы? Көптөрү чет жакка чыгышат дагы, окуганы барышат, иштегени барышат, анан кийин бир күнү ушул жагарды урдум, андан көрө мен элиме эле, жериме эле барайын деп баса бергендер бар. Сизди эмне кармап калды? Эмне үчүн сиз ошол кыйынчылыктардын баарын басып өтүп, тилди элдер экзаменди 3 күндө тапшырып, 3 саатта тапшырса, сиз 3 күндө тапшырып, мунун себеби эмне болду? Эмне үчүн мындай кылдыңыз? Мен ойлойм, ушу биринчиден менин музыкага болгон сүйүүм. Менин максат койгом, чоң музыкант болоп, кыргыз музыкасын виолончелде ойнойм деген ушундай бир так максаттарым бар болчу да. Анткени мен Кыргызстандан консерваторияны бүтүрдүм, ал жактан дагы каяктан окуйт элем деп ушундай бир ойлор болду. Дагы ушунчалык мындай өзүмдү, ички дүйнөмдү байытайын, дагы үйрөнөйүн, ушу жүрөгүмдө дагы үйрөнөйүн, дагы өсөйүн деген бир максатым бар болчу, токтобойм депчи. Ошондой. Анткени Америкага дүйнө жүзүнөн эң кыйын музыканттар келет. Эгерде сен өзүң өлкөңдө эң күчтүү музыкант болсоң, бияка келгенде андай эмес да. Бул жактан кайра баштайсың. Анткени биякта конкурс деп койсо болот, аябай күчтүү. Ошон үчүн бул мен үчүн аябай жакшы болду. Ушундай түрткүнчүлүк болду да.
ошол мени кармап калды деп ойлойм. Ушу мен үйрөнгүм келет. Жакшы. Сиз айтып атасыз, мисалы кайрадан баштадым деп атасыз. Мисалы бул жактан сиз виолончелди жакшы эле окугансыз, баардыгы анан тияка барганда сиздин ошол билимиңиз мындай жетишсиз болуп калдыбы? Билимим аябай жардам берди, бирок бияктын системасы башка. Бүт эле ушу Кыргызстанда алган сабактар жараган жок, бул жактан кайра алыш керек болчу. Ошол эле жанагы теория, сольфеджио, музыкальный история дегендер бар. Ошонун баарын кайра жаңы тилде алып, көп экзамендерди бердим, анан билбеген жерлеримди дагы сабак аркылуу алдым да. Анткени биякта ошо музыканын системасы кичине башкачараак. Ошол эле, например, Кыргызстанда барды до ре ми десең, биякта ABC деп башкача айтылат да, ошону кайра үйрөнүп. Бул жерде ошол сөздөрдөн эле айырмабы же мындай окутуу стили да бир башкача экен? Окутуу стили да башкача. Мисалы Кыргызстанда эгерде мен виолончел болсом, көбүнчө виолончелге машыктым да. Бул жакта виолончель кармаганга убактым аз болду, анткени башка сабактарды дагы алыш керек болчу. Магистратураны бүтүш үчүн 30 саат определенный бир сабактарды алыш керек да, ошо виолончелден тышкары. Башка сабак алыш керек болду. Анан Кыргызстандагы бүт алган сабактарым жараган жок, ошон үчүн ошо баарына тең иштеп бияктан магистратураны алышыма. Жакшы. Негизи айтылат эмеспи, Америка Кошмо Штаттары бул кыялдардын өлкөсү, мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү деп айтылат го. Чынында эле ошондой бекен? Сиз бүткөндө ушул айтылган сөздөр мындай чынында эле ошондой мүмкүнчүлүк, кыялдарды орундалган өлкө бекен? Мен ошо чынында эле ошентип ойлойм, Америка мүмкүнчүлүктүн өлкөсү депчи, анткени бул жакта эгерде иштесең, эгерде өзүң жумушуңду жакшы билсең, аябай сени баркытышат да. Анан сени басындырышпайт, аябай көтөрмөлөшөт. Мен ушу башында шок болгонум, ким кайсы музыкальный мектептерге прослушивание кылганда же мугалимге ойногондо мени аябай макташчу. Мен үчүн аябай кичине эме болуп калды да. Баары эле макташып эле түшүнбөй калдым башында, эмнеге макталышат депчи, бирок ушундай жакшы айтышып, анан you can do it деп башында ушундай айтышчу, у тебя получится депчи, баары болот деп. Анан ооба, биякта деле көп ушу бир досум бар, иммигрант, ошо эң башында келип яхтаны жууп иштеп, аягында ошо чоң директордун помощнигине чейин көтөрүлөсүң да. Бул жакта ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде сен өз убагында келип өз жумушуңду жасасаң, жакшы жасасаң, сени көтөрмөлөшөт. Ошол жагынан мага Америка жагат. Жакшы. Эми бул жерде бир суроо бар. Мисалы, кээ бир өлкөлөрдө ашыгы менен жасап койсоң, сени тез келсинче мындай жактырышпайт. Америкада да ушундай түшүнүк барбы? Мисалы, бир жумушту берсең, ашыгы менен жасап салды да. Бул жакта жакшы көрүшөт, ашыгы менен жасатсаң. Сен байкашып, сени көтөрмөлөшөт. Ошо анан убакытка аябай көп эме кылышат. Убакытта баштап, убакытта бүтүрүп жумушуңду, кечикпей дегендей. Ошо ар бир минут да. Жакшы. Мисалы, сиз азыр Кыргызстандан Америкага бардыңыз. Бул жактагы кыял жоруктарыңыз, сапатыңыз, адатыңыз кандай болуп өзгөрдү Америкага барганда? Мен Кыргызстанга мугалимдериме аябай чоң сыймыктанам. Кыргызстан менен жана рахматымды айткым келет, анткени Кыргызстанда үйрөнгөн сапаттарым, үйрөнгөн ошо менин мугалимдерим бул жактан мага аябай жардам берди. Бирок бул жактан көп нерсе жана дисциплина деп коет го, дисциплинага үйрөндүм. Анткени бул жакта баары өз убагында жасаш керек, мыйзамга башыгыш керек. Ошол баары өз орду менен да. Ошол жактан өзүмдү көп тренировать эттим. Жакшы. Ой, кийин кылып коем деген болбойт бул жакта. Ошо баары өз. Жакшы. Сиз азыр мына өзүңүз айттыңыз, 2 музыкалдык мектепте сабак берип атам деп айттыңыз, э? Ооба. Ал жакта мындай кандай экен, мисалы шарттары, сизди кандай кабыл алышты, мындай сизге болгон мамиле кандай болду? Мисалы, биз эми ал жакка келгендербиз да.
Шарттары аябай сонун. Бул жакта мындай отношение равенствону кандай айтса болот кыргызча, мындай бирдей отношение кылат да. Башка жактан келдиң. Мен бул жака өткөндө алар американский жакшы консерваторияны бүткөн үчүн интервьюдан ошону да карашты. Буяктын мектебин бүтүргөн аябай мага жардам берди. Анткени эгерде 30 киши ошо орунга кылса, алар карашты ошо каякта окудум. Анан биздин кыргызстандык, Орусиядагы музыкалык мектептер аябай биякта бааланат. Музыкасы ошон үчүн бул дагы мага жардам берди. Ошо Кыргызстандан окуп келгеним, анан бул жактан окуганым. Мамилелери аябай жакшы. Ошо сыйлаш. Эң жакшы. Анан сиздин ошол мисалы ошол иштеп атканыңызга жараша төлөнөбү же мындай кандай деп айтсам болот, мындай эми Нью-Йоркто жашаганга ошол тапканыңыз жетеби өзүңүзгө? Анткени Америка Кошмо Штаттарында көп эле угабыз биз деген салыкты көп төлөшөт дегенди угуп калабыз да. Мисалы ал жай кандай болот? Ооба, азыр жашоомо жетишип атат, бирок менин жолдошум да иштейт, ошо экөөбүз чогуу иштейбиз. Ошон үчүн баары жакшы. Кудайга шүгүр. Жакшы. Эми баягы артыңыздагы сүрөттөргө келсем, артыңыздагы сүрөттөр албетте кызыктуу, атанын, апанын, кыздарыңыз, балдарыңыз тарткан сүрөттөр сонун болуп көрүнүп турат. Эми балдарга негизи Америка Кошмо Штаттары мындай мисалы интернет булактарында балдар үчүн эң ыңгайлуу өлкөлөр деп дагы жарыялап калат эмеспи? Америка Кошмо Штаттары балдар үчүн кандай ыңгайлуу өлкө? Ооба, бул жакта окуу жайлары жакшы, балдар үчүн көп программалар бар. Ооба, үй бүлө үчүн Америка жакшы деп санайм. Балдарды өстүрүш. Кайра бул жакта көп мүмкүнчүлүктөр бар балдар үчүн дагы. Ошо көп өздөрү биякта өскөн балдар үчүн дагы көп стипендиялары да болот, өздөрүнүн ар кандай программалар болот. Жакшы. Сиздин улуу балаңыз канчада? Улуу кызым 10-до, анан ортосунда уулум 7-де, анан кичинекей кызым 6-да. Уулум 8-ге чыккан. Ошо 10-8-ден 6. Жолдошуңуз каякта иштейт? Жолдошум менен ошо музыкалык университеттен таанышкам. Ал өзү дирижер. Ошо оркестрде ойноп таанышканбыз, бирок 2 жыл мурун дагы юристтин окуусун бүтүрдү. Ошондой да Америкада бир профессия алып, дагы экинчини, үчүнчүсүнү алсаң болот, ошентип окуп үйрөнүп жүрөрсүң болот. Ошо дирижер, анан юрист. Анда минтип дирижер болуп атып жүрөктүн сүрөтүн көрбөсүк болгон турбайбы? Бирок дирижер этип атканда байкадым, жакшы дирижер экен деп. Жакшы. Кантип таанышып калдыңыз? Кандай болуп мындай? Жолдошум сөзү боюнча 1 жыл жактырып жүрүптүр, көрүшкөн мени школдон, ошо университеттен, бирок мени японка деп ойлочу экен. Анан ошо японский үйрөнүп баштаптыр. Японский культураны үйрөнүп, анан мага келип таанышайын деп, анан бир күнү мен орусча сүйлөп атканымды угуп алып, мени узбечка деп ойлоптур, анан тиги Узбекстан баштаптыр. Анан бир күнү ошо виолончелден берген мугалимим айтып калды эме деп. Гамилан деген сабак бар, это индонезийский музыкада. Жолдошум ошону дагы ошо биздин университетте үйрөтчү. Анан ошо сабактан сен барыш керексиң, анткени ошо виолончелге жардам берет депчи, виолончель ойногонуңа. Ал мындай барабан сыяктуу да. Ошоко барсам, ошо жолдошум мугалим экен, ошо бир семестр сабак алдым жолдошумдон. Анан өзү айтты, мен сени ошо 1 жылдан бери жактырып жүрөм деп. Кызыктуу. Анан мына азыркы учурда ошондо 2006-жылдары кеттиңиздер беле? Америка Кошмо Штаттарына? Жок, 2001-жылы кеткем. 2001-жылы. Жакшы. Жолдошуңуз менен таанышып, жолдошуңуз өзү кыргыз? Жок, эме биякта чоңойгон еврей, американец. Ошо Австриядан бияка келишкен.
ошо жолдошумдун үй бүлөсү баары тең музыканттар. Жакшы. Негизи үй бүлөлүк радио болгондуктан мен үй бүлөгө тиешелүү суроолорду бергенди жакшы көрөм. Келиңиз азыр үй бүлөгө өтсөк. Анткени биз билебиз эми дүйнө жүзүндө мисалы ар кандай каада салттар бар. Ар кандай ар улуттун өзүнүн ошо үй бүлөлүк баалуулуктары бар да. Сиз үчүн жубайлардын гармонияда жашоосу кандай көрөсүз? Жана мисалы үй бүлөңүздөгү ошол негизи эле гармонияда жубайлардын жашоосун кандай деп айтып берет элеңиз? Эми биз үчүн кыйын эле болду, анткени биз экөөбүз эки башка культурадан келдик. Ошол биз чогуу жашаганыбызга 15 жыл болот. 3 балабыз бар. Башында кыйын эле болду, анткени менин үйүмө көп Кыргызстандан, биз Нью-Йоркто үйлөнгөндөн кийин сразу Нью-Йоркко көчүп келдик да. Нью-Йорк иммигранттар өтөт, ошол менин үйүм аркылуу көп эле туугандар, кээде досторум келсе, ошол жагынан кичине күйөөм түшүнгөн жок. Башында мындай айтпай эле заранее болду дегендерчи. Анда ошондой кичине моменттер болду, бирок көбүнчө биздин экөөбүздүн көп нерсени чогуу ойлонобуз. Көп нерседе чогуу мындай бирдей ойлонобуз да, ошол жагынан жакшы болду. Экөөбүз тең музыкантпыз, анан ошо үнүбүздү көтөрбөгөнгө аракет кылабыз. Көп сүйлөшөбүз отуруп. Экөөбүз жалгыз болуп сүйлөшкөнгө убакыт табабыз, балдардын көзүнчө урушпаганга чечебиз. Көп эле нерседен эки башка ой пикирибиз болушу мүмкүн, бирок биз көп сүйлөшөбүз да бири-бирибиз менен. Коммуникация дейби ошол жардам гармониядан. Анткени көп нерсени биз башыбызда ойлоп жүрө беребиз, ошо айтып сүйлөп алганыбыз жакшы да. Же туура эмес түшүнүп, анан жаман ойлорду ойлоп, анан муздап ичибизден. Ошонун баарын ошого жеткизбей, ушу айтып бири-бирибизге айтып, мага мындай жакпайт, мага мындай жагат. Же ошентип ошонго үйрөндүк да, көп бири-бирибиз менен сүйлөшкөнгө. Сиз айтып атсаңыз, эстеп кеттим. Уилл Смиттин Келинчегинин кызыл стөл деген шоусу бар, билесиз да? Ошол жерде Уилл Смиттен деле келинчеги мындай интервью алат да, экөө сүйлөшүп отурат, ал жан дүнөсүнөн айтып берет. Негизи ушул нерсе бизге жетишпейт экен да, көп учурда ушул кыргыздардын үй бүлөсүнө ушул нерсе жетишпейт экен деп айтат элем. Биз качан көйгөйдү чечебиз? Ал чыгып калганда, ортобузда конфликт болуп калганда, аны да чечпейбиз. Биз урушабыз, кыйкырабыз, анан ал чечилбей калат. Мисалы конфликт чыкканда 1-2 күндөн кийин ошол конфликтти чечүү үчүн кандай кылып сүйлөшсөк болот? Жайрак отуруп алып, сиз айтсаңыз, эстеп кеттим да, жайрак отуруп алып, кел, ушу конфликт каяктан келип чыкты? Кел, тамырын табалы. Мындан чыгып дейли, кандай кылалы? Мындай кылсак жакшы болот окшойт деп кыйкырыгы жок эле. Сен эмнени сезип атасың? Кайсыны сездиң? Эмнени айткың келди? Бул сөздү айттың деп мындай жай отуруп бир маектешкен бул өзү сонунго дейм да. Мен анан сизди ошол айтып атканыңызды угуп, ошону ойлонуп кеттим да, чынында эле бул аябай жакшы нерсе. Баарлашуу. Жакшы. Ошо балдардын көзүнчө аябай кыйкырбаш керек да, анткени балдар бүт үйрөнөт. Кандай айтасың, ошо кандай балдар сени карап турат айткан сөзүңдү. Ошонан аларга дагы бул тиги чоңойгондо ошо чоң жардамда, эгерде үйрөнүшсө, кыйкырбай сүйлөгөндө. Конфликттер боло берет жашоодо. Андан коркпош керек. Бирок биз көбүнчө ичибизден кармап жүрүп, анан кийин бүт чыгат да, ошо ачуу менен чыгат. Жаман сөздөр менен. Туура айтасыз. Негизи мындай бир жакшы ой бар да, жакшы эркектерге сый керек экен, аял затына сүйүү керек экен деген бир жакшы ой бар да. Бул ойго кошумчаңыз? Мен бул ойго кошулам, анткени эркекти сыйлаш керек. Эркек менен контролировать этпеш керек, кантип айтсам. Эркек ошондо аялдарга сүйүү керек, аялды сүйүп турсаң, ана айтат го, аны расцветает дегендечи орусча. Ошол гүл сыяктуу ачылат да. Анан ошол аябай ошого кошулам, анткени ошо өз жашоомдо көргөм.
ошо жолдошума сый көрсөткөн сайын ал ошо биз үчүн баарын кылгысы келет да. Анан сен туура даже кээде туура эмес кылып койсо мен аны айтпайм. Даже көрүп турсам дагы ошо кулак мээсине куйбаганга аракет кылам да. Ошондой ошол жактан жолдошум рахматын айтат. Анткени ошо бир эркиндик берем, өз чечимдерин кылганы көп нерселерден көрүп турсам дагы кээде тилимди тартып турганга аракет кылам. Анткени бул жашоодо сен өзүң үчүн эле эмес, ошо балдар болгондон кийин ошо жолдош үчүн тынчтык ошо биринчи орунда да. Ошо үйдүн ичинде тынч болуу. Ошо биздин эмебиз биринчи девизибиз. Кантип биз ушу жоготпосок депчи. Сиз экөөңүздөр мисалы эки улуттун өкүлү болгондуктан эки салт сана, каада салт, эки үй бүлөдөн тарбияланган эки улуттан жана ошондой эле эми аял менен эркек бул өзүнчө дагы тема эмеспи? Анысы кандай? Ооба. Негизи кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Ушул сиздин жолдошуңуз дагы мисалы каада салты, анын түшүнүгү, көз карашы мындай дайым эле төпкөлө бербесе керек да. Мен ойлойм ошо эки өлкөдөн болгон бул жашап кетсе болот, эгерде аябай кааласаң. Бирок кыйынчылыктар да болот. Анткени мен аябай катышкан туугандарым көп. Ар бир туугандарымдын аттарын, балдарын туулган күндүнө чейин билем. Жолдошумдуку башка, бул өзү менен өзү жашайт. Ата энеси балким бир айда бир эле сүйлөшөт. Мен апам менен күндө чалышып сүйлөшөм. Ошо башында түшүнчүмөз көп нерселерди. Мен баары менен катышкым келет. Чоң тойлорду жакшы көрөм. Элдер менен болгонду жакшы көрөм. Жолдошум өзү болгонду жакшы көрөт. Театрга барат, өзү эшикке паркка барып басып келет, өз ою менен өзү. Ошондой сыяктуу да. Ошондой жактардан башкачабыз. Көбүнчө Америкада элдер аябай индивидуалдык да, көп катышышпайт бири менен. Ошо мен ойлойм Кыргызстандын эң кымбат салты ошол улууларга сый көрсөтүү, бири менен катышып деген. Ошону абдан сагынам. Жолдошумдун туугандары менен көп катыша албайм. Анткени алардын үйүнө барыш үчүн 2-3 ай мурун айтыш керек. Чалыш үчүн, телефон чалыш үчүн дагы эртерээк айтып, убакыт тандап, ошондой да. Биздикиндей байкабай барып алсаң үйүнө эле киргизбей коюшу мүмкүн деңиз. Ал көп нерсени бири-бирибизден үйрөндүк. Салттарымды түшүнүп келатат, көп нерсени кабыл алып, мен дагы ошондой да. Жолдошумдун салттарын. Мисалы эң биринчи жолу жолдошумдун ата энеси келгенде мен стол жасап жана дасторкон жасап дегендей плов жасап, нан жаап тосуп алдым. Бирок булар үчүн аябай 5 мүнөт сайын эле мактап атышты да, рахматын айтып беришти. Мен ойлодум, мен келинмин да, чай куюш керекмин. Отурчу, өзүнчө эле эме болот да. Болду, жасаба бизге эчтеке. Анан ошол күнү айтып калышты, биз барып отельде уктайбыз деп. Мен үчүн шок болду. Эмнеге отельде уктайсыңар? Бул силердин уулуңардын үйү калып калгыла деп. Жок, биз отельге барыш керекпиз. Биз отельде силерге биз чайга эле келдик деп. Мен болбой аларды калтыргам, үйгө калып каласыңар деп. 2 күн. Анан ошондон кийин эч качан калышпайт отельде. Дайыма биздикине келип кону. Сиз качанкы түптөлүп калган салтты талкалагандырбайсызбы? Ооба. Жакшы. Кыргыз элиме аябай рахматымды айткым келет. Ушу Кыргызстанда чоңойгонум үчүн ошол жагынан американецтер аябай көп бизге сыймыктанышат да. Ушундай мейман досуңар деп. Биздин үйгө келгендердин баарын мен стол аркылуу обязательно отургузуп чай берип анан кетирем, таң кала беришет. Жакшы. Эми балдарга келсек, сиз балдарыңызды мисалы бүгүнкү күндө эми баягы кыргыздын салт санаасы менен ушул жагынан дагы унутпастан, азыр сиздин сүйлөгөн сөзүңүздөн улам билип турам, сиз кыргыздын салт санаасын дагы унутпай балдарыңызга талим тарбия берип атасыз. Ошол эле учурда силер Америкада жашап атасыңар. Бул жагы кандай болот? Бул ишке ашырылуу, анткени
Мен балдарымды мисалы уулдарды сыйлап, ошол салттарга көп айтам. Кыргызстан сыйлаш керек деген ошол жагынан. Анан биз Ноорузду өткөзөбүз. Мүмкүнчүлүк болсо Бруклинге барып, ошол үйдөн көп жасайм, ошо бүт эле кыргыз тамактарын жасайм. Менин апам Бруклинде жашайт. Ал бизге ошо борсок, оромо баарын жасап турат. Ошон үчүн менин апам үйгө келген сайын ошо апам менен кыргызча, орусча сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Анан ушу мен кыялданганым жыл сайын ушу балдарымды Кыргызстанга алып келип турганым ошо менин азыр эң алгачкы кыялым. Ушу эки культурада өссүн деген. Анткени эки культуранын тең, эки мамлекеттин өзүнүн сонун салттары бар. Ошондой. Ошондо сиздин апаңыз Америка Кошмо Штаттарында жашайт азыркы күндө. Бир туугандарыңыз да жашайбы? Ооба, менин бир туугандарым да бул жакта бар. Эки сестром, иним жашайт, бирок иним азыр Кыргызстанда үйлөнүп ошол жакта жашап атат азыр. Үйлөнгөн августта үйлөнүп азыр Кыргызстанда. Жакшы. Бүгүнкү күндө алыста болсоңуз дагы жүрөгүңүз Кыргызстан деп согуп аткан тургай. Эң жакшы. Эми кийинки болсо Эрлан Андаштын клипинде сиздин виолончель ойноп бергениңизди жаңырып атабы, ошондой болду. Кандай кылып бул жагынан? Анан Минюра Рахимжановага дагы ойноп берген экенсиз. Ушулар жөнүндө айта кетсеңиз. Эрлан Андашев жана Перизат Копубаева аялы, ошолор менен чогуу окуганбыз. Чогуу эмес, эми бир школдо окуганбыз. Мен алардан улуураак болом. Анан бул жака келгенде биз бул жактан чоң концерт бергенбиз. Вашингтондо Кеннеди Центр деген аябай чоң театр бар. Ошол жактан Азамат Сыдыков деген пианист организовать эткен. Ошо Кыргызстандын музыкасын ойногонбуз. Ошол жактан Перизат менен чогуу ойноп, сүйлөшүп, анан Андашевдин болот. Ошо Эрлан Андашевдин Эркелетейин деген ырын кавер кылып чыгардым. Минюра Рахимжанова менин сестренкам болот. Минюранын атасы менен менин атам бир туугандар болот. Анан ошол Минюранын да ырлары жагат. Ошентип экөөнүн ойнодум. Андан тышкары Мирбек Атабековдун да ырларын ойноп турам. Жакында София кызым, София Айсылуу кыргызча Мурас деген ырын ырдап чыкты. Ошо бул бүт каверлар да, кавер ырлар. Жакшы. Сиз өзүңүз негизи музыкага жакын болгондуктан балдарыңыз дагы ошол ырчы болушуна, ушундай сиздин жолуңуз жолдошуна аракет кылып атасызбы? Же аларды мындай өзү каалаган кесипке? Ооба, биз аларга эркиндик бердик. Биз ишенебиз, музыка аябай байытат, музыканы билиш керек деп. Ар бирөө улуу кызым скрипканы окуйт, уулум пианинону окуйт, кичи кызым виолончельди ойнойт. Сабактарды үйрөтүп турабыз, бирок ошондой эле мектептеринен аябай катуу окушат. Анткени аларды жөн эле музыкант эмес, өздөрү чоңойгондо чечишсин деп ошондой. Ошентип айттык да, өзүңөр билесиңер чоңойгондо ким болушун. Бирок музыканы дайыма жүрөгүңөрдө алып жүргүлө, анткени музыка мага дагы ошо жанагы сер айтып кеткендей Америкада канча кыйналып жүргөндө кээде жөн эле виолончельди колума алып, ушу кыргыз мелодияларын ойноп, Малдабасановдун музыкаларын ойноп, Бигалиев, Муратбек Бигалиевдин Элегия деген ыры бар, ошолорду ойноп атып, ушу музыка мени көп кыйынчылыктардан чыгарды деп ишенем. Ошон үчүн балдарым музыканы билиш керек деп чечим кылдык. Ошол. Жакшы. Эң сонун анан бүгүнкү күндө мисалы ошо Америка Кошмо Штаттарындагы кайсыл нерсе сизге аябай жакты? Ушул нерсе Кыргызстанда болсо экен деп кыялданып койдуңуз. Америкада жашаганда бияктын мыйзамдары аябай күчтүү, мыйзамдары коргойт да сени. Анан көп элдер ушу мыйзамга баш ийет, баарына бирдей, мыйзам баарына бирдей. Анан кийин мен ойлойм Кыргызстанда стереотиптер көп. Мындай бастырган, туура айтып атамбы, басындырган стереотиптер көп. Бул жакта ошо мүмкүнчүлүктөр жакты. Аялсыңбы, эркексиңби, баарына тең бирдей
мүмкүнчүлүк берет. Мисалы оркестрга прослушивание кылып атканда шырманын аркасында ойнойсуң да сенин бетиңди көрбөйт. Кимсиң, каяктасың, каяктан келдиң, кайсы рассасың. Сени жөн эле ошо ойногонуң боюнча алышат да. Жюрилер сенин бетиңди көрбөйт. Чоң мындай сценанын аркасында отуруп ойноп бересиң. Ушундай 3-4 жол оркестрга прослушивание кылдым. Ошол жагы мага аябай жакты да. Биринчи сен менен сүйлөшөрүндө бетиңди көрөрүн алдында сенин ошо ойногонуңду угушат. Андан кийин сага сүйлөшөт да, мындай бетти карап отношение кылбайт да. Анан жакты, анан ошо дискриминация менен аябай күрөшөт бул жакта. Дискриминация кылгандан коркосуң, анткени мыйзамдар күчтүү ошо дискриминацияга, расовый дискриминацияга. Мен ойлойм Кыргызстанда ушул жакка баратат деп, анткени Кыргызстан жаш өлкө, Америка уже 100 жыл болуп калды. 100 жылдан бери күрөшүп келатат деп, ошон үчүн мен ишенем ачылып келатат деп. Негизи эле ошол Америкадагы мисалы сизге жакпаган нерсе, ошол Кыргызстанга ушул нерсе келбей эле койсун деп ойлогон нерсеңиз барбы? Көбүнчөсү ушу балдардын ата-энесине кылган мамилеси жакпай кетет. Ата-энелерине сен деп сүйлөшөт. Ушу ата-энелерин мага Кыргызстанда ушу балдар ата-энелерин сыйлаганы аябай жагат. Ата-энелери менен балдардын болгон мамилеси жагат. Ошол келбей эле койсун деп ойлойм. Бирок андан тышкары дагы көп нерселер жагат. Ошол биякта эркиндик бар. Эркин сөздүн эркиндиги, религиянын, пресстин эркиндиги. Ошолор ушу Кыргызстанга келип, анан бул жакта киши эркексиңби, аялсыңбы, жөн эле адамсың деп санашат да. Көп бөлүшпөйт. Ошол жагы келсин деп ойлойм, бирок анан Америкада аябай индивидуалдуу адамдар. Ар бир өзү менен өзү жашайт да, өзүнүн үй бүлөсү менен. Ошол жагынан кичине башкача деп ойлойм. Мисалы бүгүнкү күндө биздин коомдо бир нерсени алдап деле бирөөгө сатып ийсең болот да. Анткени мактайсың, алдайсың, кыскасы сен бир нерсеңди өткөрүүсүң керек, мисалы. Эми баары эле эмес дебейм, бирок арабызда ушундай мамиледе болуп атпайбызбы? Америкада бул нерсени кыла аласыңбы? Алдаппы? Мен ойлойм бул жактан деле кылса болот деп, бирок бул жактан аябай жана айтпадымбы, мыйзамдар аябай күчтүү депчи. Сен укугуңду аябай сакташпайт, коргошот да. Ошон үчүн эгерде даже бирөө сени таарынтып жаман айтса, сен ошого заявление жазып судка да берсең болот. Бул жактан даже кышында дагы кетип баратып бирөөнүн үйүнүн жанынан музга куласаң дагы сен ошо үйдү судка берсең болот, сага акча төлөп беришет. Анткени сен өз убагыңда ошо үйүңдүн жанындагы карды, музду тазалап койгон жоксуң. Мен айта алам, бир күнү досум менен машинамда кетип баратып бензин куюп атып, колун кыпчыштырып алды, кичине эле кыпчыштырып алды. Ошо бензин колонкагачы. Ой, менеджер чуркап келип, бензинин куюп берип, суу алып келе калып, тамагын алып келе калып, ошо бул жактан ушундай отношение да, ошо мамилеси ушундай. Башкача барып ташат бири-бирин элдер бул жакта. Келечекте сиздин планыңыз кандай? Америка Кошмо Штаттарында калуу же Кыргызстанга келип, эгерде жумуш чыгып калса, ылайыктуу жолдошуңузга өзүңүзгө Кыргызстанга келет белеңиз? Сөзсүз келмекмин. Эгерде жолдошума да жумуш, мага да жумуш болот, биз Кыргызстанда абдан жакшы көрөбүз. Жолдошум да Кыргызстанда болгон, Кыргызстандын тамагын, элин аябай жакшы көрөт. Эң биринчи Кыргызстанга барып келгенде 2 күндөн кийин айтты, Кыргызстанды сагынып атам, кайра барат элем деп. Ошол. Анткени жолдошум ошол жетишкен эмес да, ошондой. Ушунчалык ошондой внимание, ошо Кыргызстандын элдин ачык бейилдиги, меймандостугу, ошол жагы абдан жагат жолдошума. Ошон үчүн сөзсүз турда жашап кетмекмин Кыргызстанда балдар менен, эгерде жумушубуз болсо. Жакшы. Сиз жолдошуңуз тургузуш керек, ачыш керек. Анан бул жакта жумуштарыбыз бар.
эгерде Кыргызстанда шарт болсо, мүмкүнчүлүк болсо, Кыргызстанда жашамакпыз. Жакшы. Жолдошуңуздун үй бүлөсү, ата энеси Израилде жашайбы же Америка Кошмо Штаттарында? Жок, Америкада жашайт. Жолдошумдун бул жака чоң атасы менен чоң апасы келген, иммигрант болуп. Ата энеси төрөлүп өскөн, жолдошум да бияктан төрөлгөн. Бияктан өскөн. Ошол. Жакшы, ошондо баягы кайсы жерде болбо өзүңдүн үрп адат салтыңды, ата тегиң ким, ошону билип, жана ошондой эле балдарга да ошондой таалим тарбия бергенин өзү сонун айта турат, кайсы жерде болбой эле үйлөнүм булуңдурсунда. Анан сизге дагы мен ден соолук каалайм. Албетте бул иши баягы кандай десем, ошол Кудай буйруса чоң бир театрларда, чоң бир залдарда музыкалык биздин ушул кыргызстандык кызыбыз болот, мекендешибиз деп биз кубанып жиберели. Сизге мен ден соолук каалайм. Чоң рахмат. Жолдошуңузга да бизден салам айтып барыңыз, салам айтыңыз, анан балдарыңызды бетинен өбүп коюңуз. Рахмат. Убакытты бөлүп биз менен чогуу маектешкениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Силерге дагы чоң ден соолук, тынччылык каалайм. Кыргызстан жүрөгүмдө дайыма. Бияка келгенден баштап еще больше дегендей өзүм турамды, өлкөмдү, элдеримди сыйлап, ценить этип жүрөгүмдө ошо алып жүрөм. Кайсы жерде ойнобосун дагы мен дайыма любой концерттерде, чоң театрларда ойнодум. Даже магистратураны бүтүп атканда мен дайыма ошо кыргыз классический музыкасын менен бүтүрөм. Анан элдер ошо кыргыз Бигалиевдин, Малдыбаев, Малдабасановдун ырларын ойногондо бул жактагы элдер дайыма туруп алып кол чабышат. Ушунчалык биз мелодиялар ушундай глубокий да, ушундай терең музыка. Ошо анткени башыбыздан көп өткөн да, ошо биз жазганда музыкалары аябай терең да. Ушундай, ошон үчүн барыңарга дагы чоң рахмат менен интервью алганыңарга. Силерге дагы ыраазычылык билдирем. Ушинтип күлүп жайнап эле жүрө бериңиз. Албетте баягы жүрөктө эмне болсо ооздон ошол чыгат дейт экен. Жүрөгүңүздө дайыма жакшы нерсе болсун, жүрөк тазара берсин дейм. Анан дагы жолу айта кетейин, урматтуу бизди угуп жаткан угармандар, көрөрмандар, бүгүн бизде Америка Кошмо Штаттарында эмгектенген музыкалык билими бар, жана ошондой эле музыкалык мектепте сабак берген, виолончелди ошол кыргыздын классикасын ойноп жүргөн, атын таанытып аткан десем да болот. Нью-Йоркто жашаган Нурмира Салимбаева менен биз маектештик. Биз менен чогуу биргеликте болуп, маекти аягына чейин угуп аткан угармандарыбызга дагы, көрөрмандарыбызга дагы мен ыраазычылыгымды билдирем. Сизге болсо жакшы туруңуз, аман болуңуз, дайыма бар болуңуз. Кудай буйруса Кыргызстандан көрүшөбүз. Жакшы калыңыз. Кудай буйруса.